Сабактын темасы эмгек рыногу. Рынок деген сөздү биз тааныш. Рынок бул сатуучу менен сатып алуучулар кездешкен жай. Бизге таанымал товардык рынокты билебиз. Бул жерде сатуучулар жана сатып алуучулар. Сатуучулар булар фирмалар, өндүрүүчүлөр өз товарларын рынокко сунуш кылышат. Ал эми сатып алуучулар болсо кардарлар же болбосо керектөөчүлөр. Ал эми эмгек рыногунда адамдын эң негизги байлыгы болгон бул адамдын эмгеги. Мейли акыл эмгеги болобу, акыл эмгеги, кара күч эмгеги. Мына ушул эмгеги рынокто, башкача айтканда, эмгек рыногунда өзүнүн кара күчүн же болбосо кызматын сунуш кыла алат экен. Мына ушул себептен эмгек рыногунда жалдоочу жана жалдануучу болуп саналат экен. Жалдоочу болуп бул фирмалар. Фирма тарабынан эмгек рыногунда суроо талап болот экен. Адамдын кызматына, кызмат көрсөтүүсүнө. Өзүнүн эмгегин толугу менен сатат, эмгек сатылат деп айткандан кичине алысыраак болушубуз керек экен. Себеби эгерде эмгегин сатып ийсе, анда такыр өзүнүн мисалы 1861 жылга чейин крепостной укук жоюлганга чейин адам өзүнүн керт башына ээлик кылбай келген да биз билебиз тарыхтан. Мына ушул 61-жылы крепостной укук жоюлгандан кийин кимге кааласа, кайсы жерге иштесе укук алган. Мына ушул ошондон улам мисалы жөн гана эгерде жер рыногунда жерди сатып ийсек, мисалы ошол рынокто мисал келтирсек, жерди сатып ийгенде экинчи анын ээси бөлөк адам болуп, биз ал жерге тиешебиз жок болуп калат. Ал эми эмгек толугу менен сатылып кетти десе, деген сөз туура келбей калат экен. Демек, өзүнүн кызматын сунуш кыла алат экен ушул рынокко адам кызмат көрсөтүүсүн. Муну бул эмгекке болгон суроо талап фирмалар, өндүрүүчүлөр тарабынан болот экен. Алар жалдоочулар болуп саналат экен. Ал эми жалдануучулар жанагы өзүнүн эмгегин сунуштаган, кызматын сунуштаган адамдар жалдануучулар болуп саналат экен. Ошондой эле бул эмгек рыногунда дагы, товардык рынокто дагы баа бар экен. Товардын баасы. Демек, бул эмгек рыногунда товар болуп кызмат көрсөтүү, өзүнүн эмгегин же болбосо кызматтык тейлөөсүн сунуш кылып аткандан кийин бул жерде эмгек акы болуп саналат экен. Баа, эмгек акы. Эмгек рыногунда баа, эмгек акы. Товардык рынокто биз тааныш болгондой эле суроо талап жана суроо талаптын чоңдугун биз билебиз. Суроо талаптын чоңдугу эмгек рыногунда дагы суроо талаптын чоңдугу болот экен. Суроо талаптын чоңдугун эмгек рыногунда жалдоочулар тарабынан болот экен. Жалдоочулар суроо талапты түзөт экен. Суроо талап бул жалдоочулар. Жалдоочулар тарабынан суроо талаптын чоңдугу түзүлөт экен. Суроо талаптын чоңдугуна таасир эте турган факторлор бар. Кайсыл учурда суроо талап көп болот же болбосо аз болот. Адамдардын кызмат көрсөтүүсүнө же болбосо эмгегине. Бул экономикалык өсүү же экономикалык төмөндөө таасир этет экен. Эгерде экономикалык өсүү болгондо, ишканалардын товарларына суроо талап жогору болгон учурда, жалдоочулар тарабынан адамдын кызматына суроо талап жогору болот экен. Демек, мында суроо талаптын чоңдугу өсүп атат. Ал эми тескерисинче экономикалык төмөндөө болуп,
кризис учурунда бул жалдоочулар тарабынан адамдын эмгегине суроо азая баштайт экен. Суроо төмөндөйт. Суроо чоңдугу төмөндөйт экен. Кийинки товардык рыноктогу сунуштоонун чоңдугу сыяктуу эле эмгек рыногунда дагы сунуштоонун чоңдугу болот экен. Өзүнүн эмгегин, кызмат көрсөтүүсүн, кызматын сунуш кылган бул жалдануучулар. Жалдануучулардын саны бул сунуштоонун чоңдугун түзөт экен. Суроо талаптын чоңдугун жалдоочулардын саны түзсө, ал эми сунуштоонун чоңдугун жалдануучулардын саны. Ушул санынын өзгөрүүсүнө, көбөйүп же азаюусуна таасир этүүчү эки фактор бар экен. Бул демографиялык фактор. Экинчиси социалдык фактор. Демос деген сөздү биз билебиз, калктын өсүшү же азайышы, балдардын төрөлүшү же аз төрөлүшү, көп төрөлүшү, аз төрөлүшү бул сунуштоонун чоңдугуна түздөн түз таасир этет экен. Калктын өсүшү жогору болсо, жалдануучулардын саны көп болот экен, ал эми төмөн болсо, жалдануучулардын саны аз болот экен. Экинчи фактор социалдык фактор болуп атат. Бул социалдык фактор аялдардын үлүшү же болбосо башкача айтканда социалдык абалы, үй-бүлөнүн социалдык абалы жогору болсо, жакшы болсо, аялдар өзүнүн эмгек рыногуна сунуш кылган аялдардын саны аз болот экен. Азаят экен. Ал эми социалдык абалы төмөн болгон учурда мына Кыргызстанда кай жерди карабайлы баардыгы аялдар өз эмгегин же болбосо кызматын сунуш кылып баардык жерде иштеп жүргөн бизге маалым. Демек аялдар канчалык өзүнүн жашоо деңгээли, үй-бүлөдөгү шарты начар болгон учурда аялдардын саны жогору болот экен. Мына ушул бул экинчи фактор болуп саналат экен, социалдык фактор. Ал эми дагы бир эмгек рыногунда негизги ролдорду ойлой турган бул профсоюздар. Профессионалдык уюм же болбосо кесиптик уюмдар. Ар кайсы кесиптеги адамдар өздөрү уюмга биригишип, өз укугун коргоо максатында, укуктарын коргоо максатында биригишет экен. Айрыкча бул профсоюз уюму жалдоочулар менен жалдануучулардын ортосунда көпүрө болуп, ушу фирмалар менен андагы кызматкерлердин ортосунда мейли иш убактысы болобу, иш убакыты, шарты, иштөө шарттары, эмгек акы жана башка ушул сыяктуу кырдаалдардын баардыгын чечип алып, чогуу коллективдүү келишимдерди бул түзүү эки жакка тең, жалдоочу менен жалдануучунун ортосундагы
келишпөөчүлүктөрдү, карама каршылыктарды жоюу максатында жүргүзүлөт. Коллективдүү келишим деген бул профсоюздар менен жалдоочулардын ортосундагы келишим. Профсоюздардын мүчөлөрүнүн баардыгынын атынан жалдоочулар менен чогуу келишим түзүлөт. Мына ошол келишимде баардыгы каралыш керек. Так аткарыла тургандай. Эгерде бир келишим бузулуп, мейли эмгек акынын инфляцияга жараша кошулушу же болбосо шарттарынын жоктугу, мына ушунун баардыгы тескери таасир этиши мүмкүн жалдоочу менен жалдануучунун ортосунда. Ошондой карама каршылыктарды жоюу максатында иштер жүргүзүү бул профсоюздар тарабынан болот экен. Мына ушул биз эмгек рыногу менен товардык рынокты салыштыруу максатында бүгүн эмгек рыногу жөнүндө сөз кылдык.